Лейлек районунун Сумбул айыл аймагында жалпысынан 4 айыл бар. Калкы 17 миңден ашуун. Көп улуттуу түзүлүшкө ээ. Анын 51% кыргыздар, 48% тажик улутунун өкүлдөрү, ал эми 1% башка улуттардан турат. Бүгүн улуттар аралык ынтымакты, достукту чыңдоо максатында жаз майрамына арналган иш-чара болуп өттү. Иш-чарага 100дөн ашуун эки улуттун аксакалдары жана айыл апалары катышты. Бұл ынтымақтың жаңлануунун майрамы ең негизгиси бұл ынтымақтың ушул майрамы болуп эсептелет да. Ошол Ноурузда өзүңүздөр жакшы билесиздер, мурдатан сүмөлөк кайнатылып, урушкандар жарашып дегендей, ушундай бир жакшы ниет тилектердин майрамы болуп келген. Ошол салт азыр дагы уланып келе жатат. Мына бар жергерибизде сүмөлөктөр кайнатылып, жакшы ниет тилектер айтылып, ошол ниет тилектер ишке ашып келе жатат. Аны баарыңыздар турмуштан да көрүп атасыздар. Кудай кааласа ошол мамлекетибиз өнүгүүсү, экономикасы жолго түшөт, жумушчуларыбыздын, кызматкерлерибиздин айлыктары көтөрүлүп дегендей, өнөр жайларыбыз өнүгүп, айыл чарбасы өнүгүп дегендей жылыштар, чоң жылыштар болуп атат. Мунун баардыгы ошол биздин элибизге, жерибиздин кызыкчылыгы, ошол эл жерибиздин жакшы турмушта шарттуу үчүн ушундай жасалып аткан жумуштар. Иш-чаранын жүрүшүндө келген конокторго дасторкон жайылып, сүмөлөк кайнатылды. Ошондой эле Сумбул айылдык маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан ыр бийлер тартууланды. Биз бүгүн мына эки элдин достугуну чыңдоо максатында Медербек Абдрайымовичтин колдоосу менен ушул бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Буга райондон, айылдардан аксакалдар, кадырлуу апалар келип катышып отурат. Бул иш-чарага 100дөн ашуун адамдар катышты. Сүмөлөк кайнатылды. Дагы жагымдуу музыкалардын, ыр бийлердин коштоосунда өтүп жатат. Бүгүн мына биздин айыл өкмөттүн, биздин айылдын аймагында жакшы бир майрамдык иш-чара болуп атат. Ноурuz майрамы жана эки элдин ынтымагын бекемдөө максатында бир достук иш-чарасы болуп атат. Бүгүнкү майрам жакшы маанайда өтүп жатат деп ойлоймун. Анткени Ноурuz майрамына карата мына аялдар кеңеши тарабынан аялдардын даярдоосунда сүмөлөк бышырылды, арканда улуттук тамактар бышырылып, мына бүгүн эки элдин адамдары чогулуп, чоң жакшы майрам өтүп жатат. Келген коноктор эки элдин башын бириктирип, бир дасторкондо сый көрсөткөн уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиришти. Мындай иш-чаралардын байма-бай өткөрүлүшү улуттар аралык достукту чыңдоого чоң салым кошоорун белгилешти. Жан мустахкам кылсын. Негизи Аллах субханаху ва Кур'ан-ы Керимде айтат: "Иннамал му'минуна ихватун." Му'минлер бардыгы бири-бирине акыл-укал деп. Алла Таала динде айтат: "Момундар баары бири-бирине агайыны." Ошондой эле тууган уруктук мамилебиз мындан ары да улансын. Ар дайым ынтымакта, биримдикте жүрөлү. Ошондой эле мындай иш-чаралар бизде биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Мындан ары да көп өткөрүлүп туруусун каалайт элек. Баарыңыздарга тынчтык, амандык каалайбыз. Мамлекетибиз эң өнүккөн өлкөлөрдөн болсун. Мамлекетimiz en önükkan. Бул майрамдык иш-чара Сумбул айыл аймагында жашаган ар түрдүү улут өкүлдөрүнүн ынтымагын бекемдеп, достуктун жана биримдиктин үлгүсү катары жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саитов, жаңылыктар.